Бул арпадан жасалган чай 2 жылдан бери Нарын шаарында өндүрүлөт. Экологиялык жактан таза продукция 1 айыл 1 продукт долбоорунун колдоосу менен ишке ашты. Ден соолукка пайдалуу азык ушул тапта экспортко дагы чыгууда. Чайдын артыкчылыгы эч кандай химикаты жок таза арпадан даярдалат. Биздин уюм майып балдар менен иштегендиктен бизге бир уюмубузда балдарга, анын ата-энелерине бир жагымдуу нерсе болду. Ошон үчүн биз ушул арпа чайды жасап баштадык. Нарын брендин алдык. 23-жылы февраль айында ошо улуттук бренд алганга жетиштик. Анткени биздин жасаган чайларыбыз ошо кызматташып жаткан Жайка уюмундагы япондорго аябай жакшы баага татыктуу болду. Учурда арпа чайын өндүргөн ишкер 4 жаранды жумуш орду менен камсыз кылган. Арасында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер да бар. Бул өз кезегинде элеттеги ишкердикти көтөрүп, жумушсуздукту жоюп, аймактын өнүгүшүнө салым кошот. Айрыкча үйдө бош олтурган кыз келиндерге жакшы мүмкүнчүлүк. Бюджетибизге кичине акча болуп турат. Жөн эле баягы үйдө жөн эле бекер отургандын ордуна бизге аябай жакшы эле бул жардам болот, жакшы эле мотивация болот. Үйдө жөн отургандан көрө балдарыбыз менен келебиз. Ушул эле долбоордун колдоосу менен Учкун айылынын тургуну Нурбек Мусалиев куруттан печенье жасап ишкердик баштаган. Пайдалуу витаминдерге бай органикалык азыкка көбүнчө чет элдик туристтер кызыгып, буйрутма беришет. Алды Америка, Европанын бир нече өлкөсүнө чейин алып кеткендер да бар. Bir айыл bir продукт деген ичинен ошо 3-орунду алдык. Эми бул деле жакшы ичинде ошого сапада жеткен үчүн берди да. Анан көбүрөөк отзывдар бар. Мисалы үчүн быйыл Кытайга барып, ошолорду көргөзүп, неметип келдик. Эми мунун келечеги аябай эле кенен да. Биздин кооперативге эмес, элге да жетет. Сөзсүз түрдө чоң тармак аябай. Бизге акча алып келе турган, бизди өнүктүрүп турган. Япониянын эл аралык кызматташтык агенттиги тарабынан ишке ашып жаткан долбоордун алкагында Нарын облусу боюнча 20дай ишкер экологиялык таза азык-түлүктөрдү өндүрүшүүдө. Алардын арасында ышталган чучук, муги чай, сүзмөнүн малина, өрүк же чычырканак менен кыям жана ташырабат таттуулары жакшы сатылууда. Белгилей кетсек, Теңиртоодо өндүрүлгөн 10 азык-түлүккө Нарын бренд макамы берилген. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.